Ысык көл районундагы Темир Айлондо Азия чемпионатында алтын медаль тагынган спортчуну жергиликтүүлөр чоң кубаныч менен тосуп алышты. Бала кезинен грек-рим күрөшү боюнча үзгүлтүксүз машыгып жүргөн Аманаттын көптөн берки изги тилеги ишке ашты. Ал Иордания шаарында өткөн Азия чемпионатында 67 кг салмак категориясында жеңишке жеткен. Бул жалпы элибиздин сыймыгы, элибиз үчүн мынакей эмне деген эмгектерди жасап жатат. Бул мындан 2-3 жыл мурун экинчи орунду багындырып келди эле. Биз ошондо дагы сыймык менен тосуп алганбыз. Кудай буюрса Аманаттын артында да көптөгөн жаш балдар келатат. Университеттин Азиясынан Якутиядан Токтогул Нурисламыбыз дагы Азия чемпиону болду. Азыр Темирка айылы өтө сүйүнүчтөбүз. Кыргызстандын желегин чет жерде желбиреткен Азия чемпионунун алдыга койгон максаттары чоң. Аманат спорттогу дүйнөлүк ареналарда да баш байгелерди багындырууну тилек кылууда. Ал үчүн тынымсыз машыгып, талыбаган эмгек менен гана ийгиликке жетүүгө болорун ал жакшы билет. Азиянын оюндарын утканга дайынбыз. Буюрса алдыда сиздерге Азиянын эле эмес, биздин Олимпиаданын медалин тагынганга дайын. Акыркы жылдары спорт тармагында улуттук көңүл бурула баштаганы дүйнө элине Кыргызстандын желеги тааныла баштады. Ошентсе дагы элеттик спортчулар арасында демөөрчүлөрдүн жана айыл тургундардын колдоосу менен көптөгөн жеңиштерге жетишип жаткандар да бар. Айыл чагынан Ысык райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин орунбасары Рамис Руслановичке берилет. Өзгөчө ата-энелер анан спонсорлор менен чыгабыз. Белгилей кетсек, өтүп кеткен жылы өлкө башчы спорт тармагындагы жетишкендиктер үчүн акчалай сыйлыктарды аныктоочу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койгон. Мыйзам боюнча дене тарбия жана спорт тармагындагы жогорку спорттук натыйжаларга жетишкендик үчүн бир жолку акчалай сыйлыктардын өлчөмүн жана мамлекеттик төлөмдөрдү министрлер кабинети аныктайт. Бир жолку акчалай сыйлыктарды төлөөнүн өлчөмү спортчулардын Олимпиада, Паралимпиада, Азия жана Азия Паралимпиадалык оюндарына, дүйнө жана Азия чемпионаттарына катышуусу башталганга чейин 1 жыл мурда аныкталат. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Жумашев, Ысык көл району.